Мына ардактуу телекөрүүчүлөр, жогоруда сонун маек болуп өттү десек болот. Биринчи коногубуз менен Абай мырза өзүнүн бир жакшы маеги менен жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө жакшы нерселерди айтып өттү деген ойдобуз. Анда эмесе биздин убакыт учкан куш демекчи. Кийинки экинчи конокторубуз студиябыздын төрүнөн орун алып жаткан чагы кесиптешим дароо тааныштыралы. Өзгөчө азыркы учурда мисалы интернет желесинде ийгиликтерди багындырып аткан, өзүнүн чыгармалары менен күйөрмандарын топтоп аткан эфирибиздин экинчи коноктору Сыймык мырза жана ошондой эле Айжамал. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Рахмат. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы келип алдык. Сонун керемет бизде бар. Жакшы келип алдыңыз. Таң эрте чыгармачыл адамдын деги эле максаты бул адамдардын таң эрте бир уйкудан ойготуу, жагымдуу чыгармалары менен бир жүрөгүнө түнөк табуу болсо керек. Деги эле чыгармалар кайдан жаралат сиздерге? Таң эрте мисалы көпчүлүк адам мисалы таң эрте илхом деп коебуз. Ошол нерсе ойгонот экен. Кээ адамга мисалы жамгыр жааганда, кар жааганда, суук түшкөндө деген сыяктуу. Ал эми сиздердин оюңуздарда калат. Бизде көбүнчө башкаларга таңында жаралса, биздики кечкисин жаралат. Эми ситуацияга байланыштуу. Көбүнчө ырлар маанай түшүп турган убакта или музыкалар көп болуп келип, мына бир музыканы уже памятиңе сиңип калса кечке ырдап жүрө бересиң. Кечке ырдап жүрсөң, тилиң чарчайт, уже оон өзгөрө баштайт. Ошентип, мына жерин жазып алыш керек экен. Мынтип алыш керек экен деген сыяктуу. Менде деле ошондой. Көбүнчө түн ортосу башталат да. Өзүнчө турган актарда илхом келгенде бир нерсе келе берет да. Өздөн өзгө сөздөр да келе берет, өздөн өзгө обондор да эле чыга берет деген. Бали, анда мен Махабат айым. Мүмкүн болсо биз таң эрте чыгармага берели, бир жагымдуу чыгарма жаратып берсеңиз, андан соң маегибизди уланталы. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Суранган боюнча бардык эле ТикТоктун баары Бекжан Темирхан 2 болуп атат. Бекжан агабыздын бир чыгармасын аткарып берейин. От болуп жандың, жүрөккө салдың, чок болуп турган махабатым. Жалында күйдүм, өзүңдү сүйдүм, оюңду менин байлап алдың. Шеке 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 шекерим, эркелесиң сүйүп кеттемин. Неге билбегем, сүйүүмдай таттуу экенин. Шеке 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 шекерим, эркелесиң сүйүп кеттемин. Неге билбегем, сүйүүмдай таттуу экенин. Сагыныч өрттөйт, убакыт өтпөйт, жаныңа сенин шашыламын. Көздөрүң сенин, эй сүйдүрүп мени, карасаң кайра ашыгамын. Шеке 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 шекерим, эркелесиң сүйүп кеттемин. Неге билбегем, сүйүүмдай таттуу экенин. Шеке 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 шекерим, эркелесиң сүйүп кеттемин. Неге билбегем, сүйүүмдай таттуу экенин. Жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө бир өзгөчө маанай болду десек болот. Анткени бул ырдын автору дагы бизге бир жакшы бир элестерди калтырып кеткен десек болот. Анда эмесе маегибизди алдыга карай уланталы. Деги эле алдыга койгон пландар боюнча чыгармачыл адамдын пландары өзгөчө болуш керек. Анткени бул чыгармачылыкта ийгилик жаратуу, деги эле өзүңдүн чыгармаңды элге таануу абдан кыйын, оор иш. Ошондуктан алдыга койгон пландар тууралуу сүйлөшсөк. Алдыга койгон пландар негизи көп эле. Бирок бардыгын биздики эми азыр көчө соцсет тармакта болгондуктан чыгарма жазабыз, только гитара менен ТикТокко салмай. Если ошончолук элдин суранычы көп болсо, жаздырбасак атак. Көбүнчө ТикТоктон. Ошол. Азыркы учурда Сыймык мырза деги эле ошол белгилүү чыгармаларды аткарып, интернет желесинде жылдызга айланып баратат. Ал эми өзүңүздүн чыгармаларыңыз тууралуу, жеке калемиңизге таандык. Калемиме таандык чыгармалар көп негизи. Сурагандар да көп. ТикТоктон эле ырдап жүрөбүз пока что. Өзүбүз кичине болсо да аракет кылып атабыз. Ошол боюнча клип тартып, өзүңүз чыгайын деген ойлоруңуз барбы? Ойлор бар. Канча убакытта күтсөк болот? Качан жаздырып, өзүңүздүн клиптериңизди качан чыгарып баштайсыз? Буюрса 2024-жылы жаңы жылга жаңы дем менен кирем деген жакшы ниеттер менен жүрөм азыр. Ошонун үстүндө да иштеп жатам десем болот. Өзүм чыгармаларымды ага чейин кыска кылып ТикТоктон уксаңыздар да болот. Көбүнчө ошол жакта.
Азыр биринчи аракетим TikTok'тон, буюрса жашоодогу аракетим 2024-жылы жаңы дем менен баштайм деп ойлойм. Ал эми TikTok'топ калбаппын Махабат айым. Бул даже суроо бергим келип турат. Ушул жакынкы арада эле ушул TikTok желеси жабылат деген бир маалымат тарады да. Буга моноңуздар түшкөн жокпу? Жок. Instagram социалдык тармактан деле балким өзүңүздө көрсөтө аласыз, э? Айжамал айымга кайрылсак, дегеле сиздин ушул алдыга койгон пландарыңыз, азыркы учурда мисалы кандай иш жүзүндө, кандай иш аракеттер менен коомчулукка кызмат кылып жатасыз? Ошо алдыга койгон пландарым буюрса, негизи мен өзүм ыр жазгам, мындай клипимде чыгаргам. Буюрса жакында экинчи клипимде чыгат. Ага даярданып жатабыз азыркы учурда. Алдыга койгон пландарым жакшы. Bundan da жакшы чыгармалар чыгарганга аракет кылабыз. Ошо тойлорго чыгып атабыз. Бали, тойлоп калбадыкпы? Азыркы учурда мисалы күз мезгили келип тойлоодун сезону десек болот. Азыркы учурда дээрлик көпчүлүк ырчылар эмнегедир таарынбастыр, бирок коомчулукка эмес, ал эми ушул тойго басым жасап, той ырларын чыгарып калды. Буга көз карашыңыздар кандай? Бул дегеле туурабы? Бунун келечеги кандай? Мен көз карашым боюнча туура эле деп ойлойм. Эмнеге дегенде бул бирден бир ырчылардын бизнеси деп ойлойм. Эмнеге дегенде ырга акча коротот, кайра ошонун үстүнөн иштеп жүрүшөт. А бул той деле ошонун бир бөлүгү десем болот. Демек, туура эле көз караш, э? Бали, ал эми ушул клипке кайрылсак, клиптерде азыркы учурда мисалы бири-бирине окшош, мисалы сүйүү чыгармасы болсо бири-бирин жакшы көрүп калган, анын артынан сыздап алган деген сыяктуу клиптер тартылат. Ал эми өзгөчө клип тартуу үчүн азыркы учурда мисалы эмне керек деп ойлойсуздар? Идея керек. Ошол идея болсо, калган баары болот деп ойлойм. Бали, сиздерге туура кошулам. Анда эмесе, деги ушул башка, мисалы ырчылыктан, мисалы ыр жазам деп калдыңыз, чыгармачылыктан дагы башка чыгармачылык адамдар жогоруда да айтып өттүк, кесиптешим экөөбүз. Бул чыгармачыл адамдар идеяга, дегеле ушул ойго бай болот. Сиздер мисалы чыгармачылыктан тышкары дагы эмнеге мындай көбүрөөк кызыгасыздар? Тамак жасаганга. Тамак жасаганга. Демек, Сыймык мырза ырчы болбосо повар болмок, а? Сүймөнчө поварым. Сиз? Мен салонго мындай билем турмай жасаганга ошондой. Демек, Айжамал айым бизнесмен турбай азыркы учурда, э? Бали. Анда эмесе, кесиптешим эмне кылалы? Дагы бир чыгарма сураналы. Дагы бир чыгарма эгер мүмкүн болсо, биздин көрүүчүлөрүбүздүн маанайын көтөрүү үчүн дагы бир чыгарма аткарып берсеңиз. Ошол азыр Экөөңүздөр чогуу мүмкүн болсо. Балким мүмкүн болсо, э? чогуу биз даярданган эмеспиз. Кандай болгон экен азыр негизи. Сиз ырдаңыз болбосо мен чет берейин. Сыймык мырза, өзүңүздүн андай келиңиз. Бекжан агабызга арнап, эми ошону обуну десем болот. Сөзү өзүмдүкү, обуну Бекжан агабыздыкы. Ошо Бекжан агабызга арнап жакшы чыгарма жазгам. Эми ошол стилде. Тартылып Келиңиз. Жарукер жамалыңа калдым го камалып, мага жаккан сапаттарың бүтпөй келет саналып. Башкалардан өзгөчө көрүнөсүң көзүмө, эркелеген кылыгыңдан тартыламын өзүңө. Кара көзүңдү көрүүгө барам ашыгып. Sen degende ey aşığım, sesim gitti taçılıp. Kızıl gülümdü, sunam canım özüne. Suyum seni aşığım, kulak sal aytkan sözüme. Suykaygan kelbetиңe бардыгы жарашат, суналып басасың, суктантып барата. Сен бербей жүрсүң дагы бир күндү каратам. Бол сүйөм дечи чыдабай баратам. Кара көзүңдү көрүүгө барам ашыгып. Sen degende ey aşığım, sezimim gitti taçılıp. Kızıl gülümdü, sunamın canın özüme. Suyum seni aşığım,
келдим кулак сал айткан сөзүмө. Таңерте жалпы теле көрүүчүлөр дароо ойгонуп жумушка жөнөп атканда бир өзгөчө маанай менен жөнөдү деген ойдобуз. Анда эмесе Айжамал айымга биз суроо даярдап койдук. Деги эле ошол кайсыл мисалы ырчы тармагы деле оңой эмес да. Кайсыл окуу жайды бүткөнсүз? Мен негизи окуган эмесмин. Чыгармачылык эмеге деле окуган эмесмин. Орто мектепти эле бүткөм. Окуу жайларда окуган эмесмин. Демек бул жараткандан берген бир өзгөчө талант, Бали. Анда эмесе убакыт учкан куш демекчи, биздин убактыбыздагы мындай биздин оюбузга койчу таң атканча эле ырдап аябай сиздер менен майып куруп отура бергибиз келип атат. Бирок убактыбыз кыска болгондо байланыштуу сиздерге эркин микрофон сунам. Айжамал айтыңыз. Эркин микрофон. Эркин микрофон. Балким кыргыз элине болгон куттуктоолоруңуз, кабыл тилектериңиз болот. Мен ошо даярдым. Келиңиз. Айжамал айыңыз бир аз сирдеп атат окшойт эле. Уйкудан жаңы турдум эле. Эң биринчи элибизге тынчтык каалайбыз. Чыгармачылык өнүгө берсин. Буюрса TikTok'та жакшы жагынан дагы көрсөткөнгө аракет кылып атабыз. Ошол бардыгына тынчтык, ден соолук болсо буюрса бар болот. Рахмат. Сиздерге да чыгармачылык эргүү, ийгилик, көптөгөн чыгармаларды жаратып, элибиздин жүрөгүнөн түнөк таба бериңиздер. Анда эмесе ардактуу теле көрүүчүлөр, таңерте бизде сонун маанайда ушундай жаркылдаган конокторубуз болду. Бизден эч кайда алыстабаңыздар. Экран аркында турган жалпы теле көрүүчүлөргө жагымдуу эфир каалайлы дагы. Биз кыскача тынууга барып келели, андан кийин эфирибизди алдан карай улантабыз.